Математика сабагы силер менен мен Жайлообек кызы Клара. Кымбаттуу менин сүйүктүү окуучуларым, жаңы окуу жылыңар менен окуу китебибиздин кайталоо үчүн көнүгүүлөр менен баштайбыз. Аны каникулдан кийин жаңы окуу жылына даярдануу катары кабыл алгыла. Эгерде айрымдарын чыгара албасаңар, эч нерсе эмес. Аларды бир нече убакыттан кийин кайра чыгарып көргүлө. Анда китебибиздин алгачкы 4 бетиндеги кайталоо үчүн тапшырмалар деген көнүгүүлөрдү ачабыз. Мен 1-2син силерге көрсөтүп берейин. Алгач 1-ден 12ге чейинки суроолордо ооба, жок же билбейм деген жоопторду беришибиз керек экен. Анда биринчи мисалга көңүлдү бурабыз. Бир жумда 2,54 см бар экен. Демек, аны жазып алабыз. Анда бизден сурап жатат. 100 см квадрат 16 жум квадраттан кичине болоору чынбы дейт. Анда чыгарып көрөлү. Бир жумда 2,54 см бар экен. 100 см квадрат кичине 16 жум квадрат болобу деп сурап атат. Биз 16 жумду сантиметрге айландыруу үчүн аны 2,54 көбөйтөбүз, балдар. Көбөйтсөк, демек барабар болот экен 406,4 жум квадрат. Демек 100 сантиметр квадрат чын эле 16 жум квадраттан эмне кичине экен. Демек биз ооба деген жоопту беребиз. Анда экинчи мисалыбызга көңүлдү буралы. Экинчиде 1 дециметрде 100 мм бар дейт. 1 сантиметрде 10 мм бар. 1 дециметрде 10 сантиметр бар. 10 сантиметрди да миллиметрге айландырсак 100 мм болот. Демек, ооба. Экинчи мисалга көңүл бурсак, 1 грамм центнерден 10.000 эсе кичине дейт. Анда көрөлү. 1 центнерде 100 килограмм бар. 1 килограммда 1000 грамм бар. 100 килограммды граммга айландыруу үчүн аны биз 1000ге көбөйтүшүбүз керек, балдар. 1000ге көбөйтсөк, бизде жыйынтыгында 10.000 эмес, 100.000 келип чыгат. Ошондуктан жок деген жоопту беребиз. Себеби 1 грамм центнерден 100.000 эсе кичине болот. 10.000 эмес, 100.000. Анда кийинки мисалга көңүлүбүздү буралы. Вася менен Аида арифметиканы чыгарууда. Вася 1,1236 менен 5,1414 кошуп туруп, аны ондук үлүшкө чейин тегеректеди дейт. Ал эми ошол эле учурда Аида болсо, ал сандарды биринчи ондук үлүшкө чейин тегеректеп алып туруп, андан кийин кошуптур. Анан бизден сурап жатат. Биринчи, берилген сандардын суммасы 6,64 болот. Экинчи, Вася менен Аида бирдей натыйжага келишет дейт. Анда көрөлү, балдар. Биринчи Вася деген эки санды кошуп туруп, анан тегеректеген. 1,1236га кошобуз 5,1414. 6га 4'tü кошсок 11 көңүл. 3'кө 1'ди кошсок 4, көңүлдөгү менен 5. 2'ге 4'tü кошсок 6. 5'ке 1'ди кошсок 6. Үтүр белгисин коебуз. Оң жагынан баштап 3 орунга санайбыз. 1, 2, 3 ошондо 6дан кийин коюлат. Үтүрдөн кийинки 0 мааниге ээ эмес. Ошондуктан биздин суммабыз 6,65ке барабар экен. Андан кийин ондук үлүшкө чейин тегеректеди Вася кошуп алып туруп.
Аны тегеректөөнү айтып кетейин. Эсиңерге түшүрсөңөр. Тегеректелип жаткан сан 5 же 5тен чоң болсо, анын алдында турган санга бир сан кошулуп жазылат дегенбиз. Биздин тегеректелип жаткан саныбыз 5 экен. Демек, алдында турган санга бир сан кошулуп, жыйынтыгында 6,7 келип чыкты. Бул Васянын чыгаруусу болду. Эми Аиданын чыгаруусу. Ал алгач тегеректеп алып туруп анан чыгарды. Алгач 1,1236-ны 10-дук үлүшкө чейин, тагыраак айтканда 2-ге чейин тегеректейбиз. Эми карап туругула. 6 бул жерден мына 6 тегеректелип жаткан бул 5тен чоң, ошондуктан алдында турган санга бир сан кошулуп жазылат. 4 болду. Бул да тегеректелет. 4 5тен кичине болгондуктан алдында турган санга эч өзгөрүүсүз жазылды. Ошондо жыйынтыгында бизге 1,2 келип чыкты. Эми бул жака көңүл бурсак, 5,1414-тү тегеректейбиз. 4 5тен кичине алдында сан өзгөрүүсүз жазылат. Бул да 5тен кичине алдында сан өзгөрүүсүз жазылат. Жыйынтыгында биз 5,14 деген санга ээ болдук. Эми экөөнү кошобуз. 1,2 кошулган 5,14. Жыйынтыгында 6,6 деген сан келди. Бул Аиданын варианты боюнча. Бизден сураган биринчи эки сандын суммасы 6,164 болот деген. Демек андай болбойт экен. Жок деген жоопту беребиз. Экинчиде Вася менен Аида бирдей натыйжага келишет деген. Тагыраак айтканда 2 бөлөк вариант менен чыгарсак дагы экөө бирдей окшош сан келип чыгат деген. Тилекке каршы андай болгон жок, 6,6 чыгарды Аида, Васяныкы 6,7. Демек, экинчи пунктуна дагы жок деген жоопту берет экенбиз. Анда балдар, силерге тапшырма. Номер 4 жана номер 12 көнүгүү. Көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта калгыла.